Тобуды Лондон, BBC саламатсыздарбы. Егер алчына спорт жаңалықтармен таныштырабыз, мен Ақчолпон Койчиева. Иран чегарачылары атарына карабай, ирандык күрттөр үй бүлөсүн багыш үчүн аткезчилик менен алектенүүгө мажбур. Владимир Путинди ачык сындаган адамдардын бири оор абалда Москвада дарыланууда. Жубайы ал ууландырылган деп эсептейт. Келерки 10 жылдыктарда жумуштарыбыздын көбү роботторго өтүшү мүмкүн. Буга кабатыр болушубуз керекпи? Иран чегарасы аркылуу ок аташууга мажбур болгон күрт аткезчилери жашоо барган сайын татаалдашып бараткандыгын айтышууда. Адам укуктарын коргоо боюнча күрт топтору билдиргендей, өткөн жылы эле 100дөн ашуун аткезчини ирандык чегарачылар атып өлтүргөн. Биздин кабарчыларыбыз бул опурталдуу иш менен алектенген кишилерге жолугуп келишти. Бул аймактын тайгак жана муздак жолу. Ирактык Курдистан менен Ирандын чегарасына жетүүгө жип унаасы гана чыдайт. Биз аткезчилердин жолу менен келе жатабыз. Күнүгө жүздөгөн жүк ташуучу унаалар бул лагерге түрдүү оокаттарды ташыйт. Чегара боюнда мындай лагерлер көп. Бул аткезчилер Ирандагы күрттөрдүн жакыр шаарлары менен айылдарынан келген. Арасында 70 жаштагы кежер бар, 5 баланын атасы. Мен бул жерге акча табуу үчүн келдим. Бул 20 дөңгөлөктү Иранга чейин көтөрүп келип, болгону $25 табам. Мындан 2 ай мурун кежер мээсине кан куюлуп жыгылган. Азыр болсо тиши ооруп ырбап кеткен. Мен 11 жолу операция болдум. Бетимди жасоого $45,000 керек. Менде андай акча жок. Кежер ташыган жүк ушунчалык оор, биздин кабарчыбыз аны көтөрө алган жок. Кежер ушинтип акча табууга мажбур болгон жалгыз адам эмес. Бул чөлкөм башынан эле жакшы каралган эмес. Батыш койгон санкциялар жагдайды огу бетер начарлатты. Ирандын күрт аймагында заводдор жок, иш жок, анан эмне кыла алабыз? Аткезчилер кээде ирандык чегарачыларга пара берип өтүп кетишет. Бирок көп учурда мыйзамсыз жолго түшүп, мина коюлгон талаалардан өтүшөт. Адам укугун коргоо уюмдарынын айтымында, өткөн жылы 100дөн ашуун аткезчини ирандык чегара күзөтчүлөрү атып өлтүргөн. Иран бийлиги аткезчилик кылган адамдар экономиканы алсыратып жатат дейт. Бирок кежер сыяктуу миңдегендер үчүн үй бүлөсүн багуу үчүн башка жол жок. Көрүнүктүү оппозициячы лидерлердин бири Владимир Карамурзанын жубайы бул кишини бирөөлөр ууландырып койгон деп айтууда. Президент Путинди ачык сындаган бул киши 2 жыл ичинде экинчи жолу ички органдары токтоп аппараттын жардамы менен дем алып жатат. Евгения Карамурза күйөөсүнүн чачы тырмагын текшерүүдөн өткөрүү үчүн чет өлкөгө жөнөткөн. Аны менен Москвадагы кабарчыбыз Сара Рейнсфорд маектешти. Анын айтымында жүрөгүнүн согушу өтө тездеп, дем ала албай кыйналган. Аны ооруканага жеткиргенден көп өтпөй, анын органдары өткөн жолкудай болуп токтой баштаган. Оппозициячыл ишмер Владимир Карамурза 2 жылдын ичинде экинчи жолу комага түшүп, аппараттын жардамы менен дем алууда. Дарыгерлер анын абалы жөнүндө ачык маалымат берүүдөн баш тартты. Расмий диагнозу боюнча анын денеси белгисиз зат менен ууланган. Муну сиз эмне деп түшүнүп жатасыз? Аны ууландырышты. Бул атайын ууландыруу деп жатасызбы? Ооба, ошондой деп жатам. Анткени башка себептерин көргөн жокпуз. Бардыгын текшерип чыктык. Анын чачы, каны жана тырмактарынын үлгүлөрүн кайра текшерүү үчүн Израилге жана Францияга жөнөттүк. Так жообун алабыз деп үмүттөнүп жатабыз. Владимир Карамурза Орусияда жана Батышта президент Путинди сындап келген. Путиндин режимине каршы чыккандар эркиндиги жана өмүрү коркунучта экенин билишет. Анын ишмердиги көп адамдарды кыжаалат кылат. Мунун артында ким турганын айтуу кыйын. Бирок биз билгендей, азыркы учурда Орусияда оппозиция өкүлдөрүн Кремлдин астында деле атып кетишет, же ууландырат. Болбосо камашат. Путинге каршы чыккандар ар нерсеге туш келиши мүмкүн. Албетте, мен абдан корктум.
Мен ал ууланганга чейин эле анын саясий ишмердүүлүгүн билип коркчумун. Бирок ал өзүнүн кылган иши туура экенине толугу менен ишенет. He truly, deeply believes in what he does. Эфирде BBC Кыргыз кызматы башкы эл аралык кабарлар менен тааныштырууну улантабыз. Орусиядагы оппозициянын лидери Алексей Навальный мамлекеттик ишканадан каражаттарды мыйзамсыз алган деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттун мындай тыянагынан улам Навальный 2 жылдагы президенттик шайлоого катыша албай калмакчы. Ал өзү айыптар саясий негизде тагылганын, бул иш анын коррупция боюнча көз карандысыз иликтөөсүн токтотуу максатында козголгондугун айтууда. Орусиялык блогер Тоолу Карабах аймагына мыйзамсыз өттү деген айып боюнча жоопко тартылуу үчүн Белоруссиядан Азербайжанга экстрадицияланды. Азербайжан бийликтери мындан 5 жыл мурун Тоолу Карабах аймагына барган Александр Лапшинди кара тизмеге киргизген. Армяндар көзөмөлдөгөн бул аймак 90-жылдарда эгемендүү деп жарыяланган, бирок муну Азербайжан тааныбай келет. Жакынкы келечекте эле роботтордун жайылышынан улам Британияда жумуштардын 35% кыскарышы мүмкүн дейт эксперттер. BBC Лондондогу Илим музейинде өтүп жаткан робот көргөзмөсүнө барып, алар канчалык өнүгүп жатканын байкап келди. Робот жасоо маданияты кеминде 500 жыл мурун башталган. Бу жердеги роботтордун айрымдары эскиргенден аларды жылдырууга да болбойт. Бул роботтор орто кылымдарда диний талаптардан улам жасалган. Кудайга жалынган бул жабдыктарды көрүп эл таңыркачу. Бирок биздин түшүнүктөгү роботтор 20-кылымда пайда болгон. Ири компаниялар технология тармагында жетишкендигин көрсөтүү үчүн роботторду жасайт. Роботтор технология искусствосунун эркиндигин билдирет. Эгер биз роботтордун үйлөрүбүзгө, мектептерге жана башка адамдар менен аралашчу жайларга келишин кааласак, эмне кылышыбыз керек? Британияда роботтор кишиге окшошуп, чачы, көзү бар болуп турса, эл чочуп көп жактырбайт. Роботтордун келбетине карабай, алар өндүрүштөрдү түп тамыры менен өзгөрттү. Биздин иштегенибиз мурунку замандагыдан кыйла өзгөрдү. Жабдыктарды изилдөө боюнча профессор Майкл Осборн бул маселени изилдөөдө. Роботтордун айынан 2030-жылга чейин Британияда жумуш орундары 35%га кыскаруу коркунучу бар. Мисалы үчүн транспорт тармагы биринчилерден болуп өзгөрүшү ыктымал. Чоң унаа айдоочулар, таксисттер, билет сатуучулар ордуна роботтор келет. Роботтор хирургия тармагында да колдонула баштады. Өзгөрүүлөр өтө тез жүрүп жатат. Айрым роботтор адамдар жасагысы келбеген же жасай албаган нерселерди кыла алат. Бул Бристол шаарындагы уюм жасаган жылаан колдуу робот өзөктүк реактор же учактын канаты сыяктуу опурталдуу аймактарга кирип изилдеп текшерип чыга алат. Жакшыбы жаманбы, бу роботтордун жайылышы токточуда эмес. Эми спорт жаңылыктары. Испания кубогунда Барселона жарым финалда Атлетико Мадрид менен катуу таймашып финалга өттү. Луис Суарес менен Кевин Гамейра гол киргизип, эсеп 1-1 болгон, бирок жалпы эсеп боюнча 3-2 болду. Бирок оюн учурунда 3 жолу кызыл карточка берилди. Суарес финалга катышпай турган болду. Испанияда эфиопиялык гүлүк Гензебе Дибаба аялдардын 2000 метр аралыкка жарышы боюнча рекордун жаңыртты. Ал 5 минут 23 секундта келип, румыниялык Габриела Цабанын 1998 жылдагы рекордунан дээрлик 7 секундка ылдамыраак болду. 25 жаштагы атлет 1,5 миңден тартып 5 километр аралык боюнча рекордтордун ээси. Жаңылыктардын соңунда кызматын Трампка өткөрүп бергенден кийин АКШнын мурунку президенти Барак Обама эмне кылып жатты экен? 8 жылдык эмгегинен кийин Обама жубайы Мишель менен чогуу эс алууда. Болгондо да Virgin компаниясынын башчысы Ричард Брансон менен чогуу анын жеке менчик аралында эс алып жүрүшөт. Брансон менен Барак Обама суу үстүндө жарышып, албетте Американын 44-чү президенти утуп алды. Обама мыкты формада экен. Биз болсо программасы ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.